Мектеп курагы балдардын инсан катарында калыптануусунда эң маанилүү учуру. Бул мезгилде окуучу жашоодо өзүнүн ордун аныктап, алдыга койгон максаттарына талпынуучу убагы, дейт СНТУ долбоорунун менеджери Азиз Усманов. Ушул багытта Араван районундагы Салижан Шарипов мектебинде Прогресс Араван, Юзофош, Хелветес уюмдарынын жардамында уюштурулган ачык сабактар өтүлдү. Биз ошол негизинде Шарипов мектебинде 30 мугалимди ошол 4 күндүк тренингден өткөрдүк. Бул март айында болгон. Азыр ушул мугалимдерибиз бүгүн мына уже кээ бир мугалимдерибиз экинчи сабагын, кээ бир мугалимдерибиз үчүнчү сабагын өтүп баштаптыр. Бул сабактардын ошол негизги багыттары ошол өткөндө айтып кеткендей эле, бул самопознание, личностный рост, анан профориентация деп коебуз. Бул ошол өзүн өзүн танип билүү, өзүн өзү өнүктүрүү жана ошол балдарга кесипке багыт берүү сабактары өтүлүп атат азыр. Буга чейин долбоордун алкагында мектептин 32 мугалимине атайын тренингдер өтүлүп, сабакты кантип кызыктуу кылып өтүүгө болот. Балдар үчүн бул куракта эмне кызыктуу жана окуучулардын бир гана өзүн өзү таанып билүүсү эле эмес, курдаштарында жакындан билүүгө шарттарды түзүп берүүгө мүмкүндүк берген тарбиялык сааттардын программалары үйрөтүлгөн. Мындай форматта билим берүү мугалимдердин да купулуна толду. Сабакта колдонулган методдорду башка убакытта да колдонууга болот, дейт мектеп директору. Тренингден биз чоң немелер алдык. Азыркы күндө мугалимдерибиз, ошо 1-2 смендеги бардык класс жетекчилерибиз ошо долбоор боюнча мана бүгүн 2 сабакты өтүштү. 2 сабак. Кудай буйруса, кийинки жылга ham улантабыз. 22 саатты ашы неме боюнча, смета боюнча алып барабыз. Мен ойлоймун, бул сабактар ошо сметадан чыкканыбыз үчүн, чегераны бүзгөнүбүз үчүн балдарга да, мугалимдерге оңой болуп атат. Анан эң жакшы тарабы мугалим менен окуучуну жакындаштырды да. Анан окуучуларды эч билбеген карактерлерин, билбеген тараптарын үйрөнүүгө чоң салым кошуп атат. Окуучуларга эркин форматта өтүлгөн тарбиялык саат жаңы нерселерди үйрөтө алды. Классташтарын мурдагыдан да жакшыраак билип, өздөрүнүн да келечекке койгон максаттарына бир тепкич кадам таштадык дешет. Бүтүрүүчү класстын окуучулары сабак өздөрүнө пайдалуу болду деп эсептеген ойлору менен бөлүшүштү. Кесип тандоодо биринчи адам өзүнүн мнениясын угуш керек да. Ошол адам мисалы үчүн мен келечекте летчик болууну арзу кылат элем. Бирок ата-энем мага англис тилин үйрөтүп, ошол Америкага кетүүнү каалайт. Ошол англис тилин үйрөнүп жатам. Ошол келечекте өзүмдүн карьерамды ачышты каалайм. Сегодня мы научились там общаться с жестами, мы показали, какие у нас хобби. Сначала мы назвали свои имена, затем свои хобби показали, потом по очереди то, что запомнилось. Например, я никогда не заинтересовалась с интересами хобби моих одноклассников. Сегодня я узнала, что нашим многим парням нравится рисовать, например, готовить девушкам, у них очень интересные хобби. Лично мне очень понравилось сегодняшний урок, и было очень интересно. Долбоор Хелветес Кыргызстан уюму тарабынан каржыланып, Прогресс Араван коомдук фонду ишке ашырууда.